Здравствуйте. Знаете, меня незаконно уволили с работы, и мне нужно подготовить исковое заявление о восстановлении на работу через суд. Вы можете мне помочь? Да, конечно, девушка. Я могу составить исковое заявление. Это будет стоить 1000 сомов. Я сейчас не работаю, у меня таких денег нету. Вы можете сделать скидку? Извините, девушка, у нас фиксированная плата за услуги. Сами понимаете, нам и аренду оплачивать, и зарплату, и налоги. Привет, Айзада. Привет. Ты чего такая расстроенная? Что-то случилось? Знаешь, Айбек, меня незаконно уволили с работы, и мне надо подготовить исковое заявление о восстановлении на работу. Хочу через суд восстановиться. Услуги адвоката мне не по карману. Айзада, разве ты не слышала? Что? Министерство юстиции Кыргызской республики запустило на своем сайте национальную базу законодательства, в которой содержатся все нормативные правовые акты и другие правовые документы. Доступ к ней абсолютно бесплатен, и ты можешь это сделать, не выходя из дома, через интернет. Благодаря бесплатной базе законодательств централизованному банку данных правовой информации теперь восстановилась через суд. И теперь знаю свои права. Теперь каждый имеет бесплатный доступ к базе законодательства Кыргызской республики через сети интернет. Защити свои права. Конституция, мыйзамдар, кодекстер, президенттин жарлыктары, президенттин буйруктары, өкмөттүн токтомдору, өкмөттүн буйруктары, улуттук банктын токтомдору, борбор шайлоокомдун токтомдору, жергиликтүү кеңештердин токтомдору, жогорку соттун конституциялык палатасынын чечимдери, мыйзамдардын электрондук базасы, укуктук маалыматтардын борбордоштурулган банкы, акысыз негизде сайтта www.minjust.gov.kg. Эми Кыргызстандын ар бир жараны интернет үйүнү аркылуу акысыз мыйзамдар базасына кире алышат. Өзүңдүн укугуңду корго. Конституция, законы, кодексы, указы президента, распоряжение президента, постановление Джогорку Кенеша, постановление правительства, распоряжение правительства, постановление Национального банка, постановление Центра избиркома, постановление местных кенешей, решение Конституционной палаты Верховного суда, Централизованный банк данных правовой информации, ЦБД, электронная база законодательства на бесплатной основе на сайте www.minjust.gov.kg. Теперь каждый гражданин Кыргызстана имеет доступ к бесплатной базе законодательства через сеть интернет. Защити свои права. Саламатчылык. Мени мыйзамсыз жумуштан бошотуп жиберишти. Сот аркылуу кайрадан жумушка орношуу тууралуу доо арызын даярдашым. Сиз мага жардам бере аласызбы? Албетте чоң кыз. Мен сизге жардам бере алам. А бирок сиз ушул көрсөтүлгөн көрсөтмөлөр үчүн 1000 сом төлөшүңүз керек. Билесизби, азыр андай акча жок менде. Сиз төлөмдү арзандатып бере аласызбы? Жок. Кечирип коюңуз чоң кыз. Бизде атайын көрсөтүлгөн кызматтар үчүн төлөм акы бекитилген. Өзүңүз жакшы билесиз. Мен ушул офистин ижара акысын төлөшүм керек. Айлык акы төлөшүм керек. Ошондой эле салыктарды төлөшүм керек. Кандайсың, Айзада? Кандайсың? Сага эмне болду? Билесиңби, Айбек, мени мыйзамсыз жумуштан кетирип жиберишти. Эми мен сот аркылуу кайрадан жумушка орношуу тууралуу доо арызын даярдашым керек. Адвокат төлөм сурап жатат, а менде андай акча жок да. Капаланмачы, Айзада. Буга чейин сен билген жоксуңбу? Эмнени? Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги өзүнүн сайтына мыйзамдардын улуттук базасын ишке киргизген.
анда бардык ченемдүү укуктук актылар бар жана башка документтер бар. Ага жетүү үчүн интернет түйүнү аркылуу акысыз негизде жүргүзүлөт. Баары жакшы болот. Капаланбачы, баары жакшы болот. Акысыз мыйзамдар базасы Кыргыз Республикасынын укуктук маалыматтардын борбордоштурулган банкынын негизинде сот аркылуу кайрадан жумушка орноштум жана өзүмдүн укугумду билем. Эми ар бир адам акысыз интернет түйүнү аркылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдар базасына кире алат. Өз укугуңду корго.